20 жыл өндүрүштү иштеп, андан кийин саясатка аралашып, акыркы 15 жылда ушул саясаттын чордонунда жүрөм. Мына ушул 20 жылдан берки болуп аткан өзгөрүүлөр, өлкөбүздүн алдыга жылуусу, болуп көрбөгөндөй өсүш, ушуга кандай болгондо мен өзүм салымды кошо алам деген ой мени азыркы парламент шайлоого талапкерлик коюуга түрткү берди. Айылда чоңоюп, жөнөкөй үй бүлөдө өскөндөн карапайым элдин маселесин ичинен билем. Ушу элди аралап жүрүп, элибиздин болгон маселесин түшүнүп, аларды чечүүнүн жолдорун билем азыр. Жогорку кеңештин трибунасынан элге болгон жардамды берип, мыйзам жаатында дагы иштеп, пайдам тисе деген ниетте ушул азыркы болуп аткан шайлоого өзүм талапкерлигимди койдум.